Alas, alas, harmaneden alas. Театр сезимдерди тазартчу, эс ала турган жай. Ал жерден жан дүйнөңдү байытып, турмуштагы болуп жаткан бардык чындыктарды алса болот. Бирок биздин заманыбыздын шартында мындай жерлер унутулуп бара жатат. Мына ошол унутулуп калып бара жаткан театрды жаңыртуу максатында Байдылда Шаршимбаев атындагы номер 43 кесиптик лицейинде театр ачылды. Өздөрүнүн күчү менен, колдорунда бар материал менен ачып атышат. Андан сырткары мен мунун маанилүүлүгүн айткым келип атат. Маанилүүлүгү балдарды тарбиялаганда, чыгармачылыкка тарбиялаганда, алардын компетенциясы турмуштук баягы көндүмдөргө тарбиялоодо театрдын мааниси аябагандай зор. Бул дүйнөдөгү тажрыйбанын сабактары деп айтсак болот. Эмне үчүн? Анткени театр бул жашоого сүңгүп киргенге мүмкүнчүлүк берет. Биринчиден, экинчиден мындай деген түшүнүк бар, эмпатия деп коет. Баягы башкалардын кубаныч кайгысын бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк түзөт балдарда. Адамга башың ийип жүр. Көздөгөндө өлчүлөп. Театр эскилик жеткен имаратка курулуп, андагы оңдоп түзөө иштерин аталган лицейдин мугалимдери менен бирге окуучулар жасаган. Көз жоосун алган жасалгалуу театрда алгачкы ирет Кожо жаш спектакли коюлду. Аны лицейдин окуучулары аткарган. Бул театрды көптөн бери күткөнбүз. Жаңы башталып келатканда шака иштеп, кайра театр кел деп, биринчинде театрга катышкым деп келгенбиз. Бияка иштеп анан кайра театрга барып, эс албайбыз, аны өтөбүз деп. Көрсөм, эң эле керектүү нерсеси бар экен да. Барып катышканда эле Өмүрбек агай Кожо жаштын немесин ролун берди. Ошо Кожо жаш менен катышып, көрсө жакшы биринчи жолу ушу сахнага чыгып, элдин арасынан тартынбай өзүмдүн ролумду аткарып чыктым. Аскада жана жүрбөдүмбү? Көрсө жаман түшпөлө. Чоң актер актрисалардан кем калбай, берилген ролду так аткарган бул лицей тарбиялануучуларын атайын адистер 2 ай ичинде даярдаган. Ал үчүн лицей жетекчилиги атайын келишим түзүп, бардык шарттарды түзүп берген. Январдан баштап иштеп баштадык. Балдарды биз өзүбүз тандап алдык. Негизи неме кылдык, кастинг кылдык, чакырдык. Алардын шарт немесине, дараметине жараша. Анан негизи чындап кыйын болду биринчи, потому что анткени балдар менен иштеш, булардын жан дүйнөсүн ачыш, театрга тартыш, анткени булар элестетсеңиз повар болуп туруп анан же башка кесиптен келип, башка кесипке келген. Анан тренингтердин максатында, ар кандай көнүгүүлөрдүн максатында анан спектакльге киришип, аягына чыгып жеттик го дейм да. Чарчадым. Атама качан жетер? Канча жолбос? Да канча суу кечер? Февралдан баштап өзү театр салуу процесси башталды. Оңдоп түзөө иштей башталды. Ал эми сахна театры менен март айынан баштап келишим түзүп, бул бүгүнкү сиздер көргөн Кожо жашта ойногон ролдордогу бул биздин окуучулар. Биринчи курс, экинчи курс 10 айлык окуучулар. Булар биз критерий менен да тандаган жокпуз. Балдарга айттык, өздөрүнүн каалоолору менен образдарды жаратышып, мына ошол бөлүп алышып ролдорду, өздөрүнүн каалоолору менен ойношту. Мында көп башында 50 бала катышкан. А бирок көрсөңүздөр бүгүн театрда 16 бала калды. Мындайча айтканда иргелип, өзүнүн жан дүйнөсү театрды тандап, ошого багыт алган балдар гана калышты. Эми бул лицейде балдар бир гана айыл чарба боюнча билим албастан, аларга сахна сырлары боюнча да окутулат. Бул өз кезегинде тарбиялануучулардын ар тараптан өнүгүүсүнө шарт түзөт. Эске салсак, лицей айыл чарба тармагына багытталып, ал эң алдыңкы лицейлердин катарында. Мында балдар үчүн жатакана жана ай сайын стипендия төлөнөт. Ошондой эле кароосуз калган жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар да окутулат. Айсулуу Гайбулак кызы, Эржигит Тилекбек уулу, Айсыра Кадырова, билим жаңылыктары, Чүй облусу, Сокулук району.